Нурмат Садыровтан мынакей сонун чыгарма болду окшойт. Кыргыздын кыздары ар дайыма сулуу деп сыймыктана жана мактана айта алабыз. Негизи эле баягыдан бери сөзүбүздүн бөлүгүндө дагы аябай бир көбүрөөк басым жасалып окшойт кыздарга. Кыздарга болушунча. Ошон үчүн мактап турсаңыздар, биз дагы ар тараптуу өзүбүздүн жумуштарыбызды кылууга даярбыз. Ошон үчүн жакшы сөз жан эргитет дейт. Бири-бирибизден ар дайыма жакшы сөзүбүздү аябай дайыма алдыга карай сүйрөй берели бири-бирибизди. Негизгиси эле мактоолор чексиз боло берсин силерге. Жанагы жакшы сөз менен бир адам салмак кошо алат дейт. Ошондой эле жакшы сөзүбүздү арнап туралы. Ал эми кыргызымдын сулуу кыздары дагы биздин студиябызга келип калган учуру албетте Марал бийчилерде ошондой эле жетекчиси Аймаран Абдыгапар кызы, ошондой эле бийчи кыздарыбыз Айгерим жана Гүлмира. Кош келипсиздер, кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Алыстан ат арытып, жол карытып, Аксы жергесин Кербен шаарынан келип калган учуруңуздар. Кош келипсиздер дейли. Кош көрдүк. Ушул кыргыз элибизге бардыгына жалпы эртеменки ысык саламды жолдойлу. Кутман таңы барыңыздарга, бүгүнкү күнүңүздөр берекелүү болсун. Чоң рахмат. Негизи ушу бийчилер келгенде эле биз да бир аз чыйралачыбыз, негизи бийчилерди көрүп деген сыяктуу. Анан атыңыздар да өзгөчө Марал экен, кандай түзүлүп калдыңыздар, эмне болду деген сыяктуу эми тарыхына сөзсүз түрдө бир аз кайрылып кетсек. Марал бийчилер тобу ушул жылдын август айынын 8 августта түзүлдү. Негизи качандан бери негизи мен өзү Жалал Абад областынын Базар Коргон районунун Кеңеш айыл өкмөтүнүн абагайлынан болом. Ушул жактын кызымын. Анын Аксы жергесине турмушка сапарына озгам ошол жака. Анан көптөн бери ушул өзүм бий тармагына кызыгып, анан ошол негизи турмушка чыга электен мурун мен ушул айби группасы бар болчу. Бул жакта Жалал Абад областында эң таанымал болчу ал убакта. Бизде Анара Журобаева деген эжекебиз жетектөөчү, Нурлан кыз Айпери деген ошолордун карамагында болуп, ошол жерде бүт бийлерди ошолор аркылуу бийлеп, ошолор аркылуу чыгып таанымал болуп, анан кийин ошол турмуш жолуна озагандан кийин эми турмушка баарды кыйла неме болуп жүрөт экенсиң. Анан ал жакта жүрдүк, негедир ошол жака барып мен ошол өзүмүн ошол группага ачам, ошол жерде дагы бир таланттарды чыгарам деген ой максаттарым бар болчу. Канча жыл, 2 жылдай жүрдүм, ойлонуп айтсам болотпу, болбойтпу деген немелер менен. Аллахым буйруган экен ошол нерсени быйылкы жылга мен анан ошол кыздарды кастинг кылып өзүм чакырып, анан ошол жерде Марал бийчилер тобу деп ачтым. Марал бийчилер дегени негизи мени көбү ал жерде Аймаран десем көбү атыман деп айтыра алышпай эле Аймарал, Марал дешип ушинтишет. Анан ал жака барып атыңыз Марал болуп калды. Аймаран, Аймарал болуптур. Ал жерде салондо дагы чач курку боюнча, чач немеси боюнча иштейм. Анан ошол жерде баардыгы эле Марал болуп, анан кичинекей кыздарды дагы ошол жакын немелер курбуларым дагы кичинекей кыздарыбызга дагы айтсаң болот эле, кичинекей кыздарыбызды деле берет элек деп дагы башташты. Анан жакшы бир өзүм неме кылып, ниет кылып, анан ошол нерсени ачканга аракет кылып, анан ушул кыздарым түзүлдү. Азыр жакынкы күндөрдө ошол 1 айдын ичинде ошол кичинекей группа дагы түзүп, 4 жаштан 16 жашка чейин кичинекей кыздарды дагы алып баштадык. Буюрса, демек ошол бир адамдын башын бириктирүү бул абдан кыйын деп коет. Ошондой кыздарды тандоодо кандай кыйынчылыктар болду? Мисалы, бул Жалал Абад областынын борбору Жалал Абад шаары болгондуктан, эгерде Жалал Абад шаарында ачсаңыз, кызды тандоо бул баягы кыйын эмес болот да. Себеби дегенде кыз көп деген сыяктуу. Анан эми Аксыда булар бойжеткенден кийин дагы окуу жайга башка жакка кетип калышат, шаардын борборуна келип алышат деген сыяктуучу. Анан буларды топтоодо дагы кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылыктар чынында көп болду. 2 айдай кыздарды издедим мен. Даярдангандан кийин 2 айдай кыздарды издедим. Анан ошол сураштырып баштадым, уже иштеген салонго кыздар келгенде, уже кыздарды ушундай кыздар керек болуп атат мага. Бой узун, жакшынакай, келбеттүү, шыктуу мындай кыздар деп анан айтышып анан уже аз бүт эле Instagram желесинен реклама берип ошол жактан табып башталды го бүт нерсе. Анан мен ошол жака жазып баштадым. Ошол аркылуу эле келишип, анан ошол аркылуу эле кыздарды топтоп алдым. Негизи эле кыздар кээде бири кетет, бири келет, кыйын. Чынында ал жерде деле бул Жалал Абад шаарындай чоң шаар эмес болсо дагы чындыгында кыйын да бизде кыздарды табышчы. Бирок ошого карабай, мына августтан бери түзүлгөнүбүзгө карабай ошол Аксы жергесине Кудайга шүгүр жакшы таанылып, элдин сиңмине, мактоосуна арзыдык десем жаңылышпайм. Азыркы учурда канча? Аксыны багынтаткан учурда. Азыркы учурда канча кызыңыз бар? Азыркы учурда 5 кызым бар.
анан болгону үчөө да неме болуп кырсык болуп азыр бүт эле грипп болушуп эле ошентип ошого келе алышпады. Анан негизи эми тандап алдыңыз ооба. Тандап алгандан кийин буларга үйрөтүү жараяны кандай болду? Ооба, үйрөтүү бүт ал сөзсүз го. Башында чындыгында кээ бирки кыздар бир келгенде сразу ритмдеринен карап эле такалып кеткендер болот да. Ушундай шыктуулар болот, бир көрсөткөнүңдө четко аткарып коюшат. Мага аябай жагат ошондой кыздарчы. Анан сүйүнөсүң жанагыларды көрүп, кайра иштешкиң келет алар менен. Анан кишине көбүрөөк иштешкен эме кыздар келет, алар менен бир ай, 2 айлап иштешкенге туура келет. Бирок мага Кудайга шүгүр сразу эле алып кеткен кыздар келди, аябай. Таланттуулар мындай өзүлөрү эле антип чыгарат экен да, таланттын немесичи. Ошол. Жаш өзгөчөлүктөрүндө карадыңызбы? Ооба. Бардыгы тең, анан бойлорун көбүнчө узун алганга, келбетин караганга сөзсүз. Анткени булар сахнанын жүзү болушат да. Сахнанын жүзү, ошондуктан болушунча адамга жагымдуу жана жылдыздуу болуп көрүнгөнгө ошол жагын карадым да көбүрөөк. Ал эми учурдан пайдаланып бардактуу көрүүчүлөр, биз кыздарыбыз менен дагы таанышайлы. Атыңыздарды эле билебиз, анан кайсыл окуу жайда, мүмкүн мектептесиздерби, өзүңүздөрдү тааныштырып өтсөңүздөр. Саламатсыздарбы? Менин атым Айкерим. Мен азыркы учурда 10 классты окуйм. Кербен шаарында эле Баканбаев мектебинде. Мен бий менен 5-классыман бери алектенип келчүмүн. 7-класстарымда уже таштап спортко берилип кеттим. Кайра эле анан кийин бияктан Марал же Инстаграмда айткандай эле, Инстаграмдан көрүп калып, кайра эмени кайра башынан попробовать этип көрсөмбү деп жазып, анан ушинтип бийге келип калдым. Кайсыл спорттун түрүнө кетип калдыңыз эле? Көбүнчө волейбол менен футболго кызыкчумун. Футбол. Футбол десе азыр адамдар жаңын берип атат го. Мен түшүнбөй эле кимди колдойсуңдар, Франция деп. Ошонусуңарда футбол көрүп атасызбы мүмкүн да, же бүттүбү? Жок. Буюрса бүттү. Буюрса аяктады. Буюрса аяктады. Түнкү уйкуларыбыз жакшы болду. Жакшы болуп атат дейсизби? Ал эми Гүлмира, өзүңүз тууралуу тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен Гүлмира болом. Ошо мен бийге 4-класстарымда, 6-ларда дагы ышыгым бар эле, бийлеп жүрчүм. Анан кийин карантин башталып калды, ошондо таштап дагы сабактарга киришип койгон элем. Анан өзү официант болуп иштейт элем да, жака келгенде. Анан бизге бийчилер келчи, ошолорду көрүп, суктанып, ар бириси сулуу болуп турса, мен да билем келип, сүйлөшүп, анан келгем буяка. Эң сонун, демек, жанагы өзүңүздүн тиричилигиңиз кылып жүрүп элек, бир убакта сахна жылдызы болуп кетсиздер. Кандай экен аны жак? Бийлеген кандай экен? Негизи сиз оңой көргөнсүз да. Мисалы башында биз деле ошондой ойлочубуз, эми бий дегенде билеп коесуң да нары бери басып бийчи болуп кое бересиң деген сыяктуу. Сизде деле ушундай ой болду беле? Ооба, билеген оңойду көрүнөт да, өзүң 3 бий билейсиң, анан дегендей эле. Анан буяка келгенде кыйынчылыктар бар экен, бирок аларды дагы алып кетип атабыз. Кичине. Окуулардан кандай болуп атасыздар? Жетишип атасыздарбы? Окуулардан ооба. Кыз деген бүт жака жетиш керек деген сөз бар болгондуктан. Канча төртүңүз бар? 4 болчу Жок. Кудайга шүгүр төртүм жок. Эң сонун. 4 жок, жалаң 3. Мен негизи буларды айтам да, кыздарым болушунча бүт жака жетишкенге аракет кылгыла дейм да. Бизде көбүнчө ошол эжекем эң эмеси бизде ошол тарбия жака көп көңүл бурчу эле. Мен да буларды ошентип турам да, сабактарыңарга эч качан калбагыла. Бирдемсе болуп атабы, ошолорго жетишкенге аракет кылгыла. Жетишкиле азыр силер жашсыңар, болушунча жетишкенге аракет кылгыла. Силер да эмне бала карабайсыңар, жана кылбайсыңар, болушканга жетишкенге аракет кылсаңар, көптөгөн жетишкендиктердин ийгиликтерин артынан кайра ийгиликтерге жетише бересиңер деп буларга ошентип келем. Мотивация болуп. Өзүңүз ошондой кыласыз? Жок. Айтып атам го, мен өзүм деле ошондоймун. Бир жагына салонго барам, бир жака буларга келем. Үйдөгү эң кичинекей келин мен, үйүмдө жетишем. Колумда балам бар, ала алып иштейм. Азаматсыз. Негизи эле ошол эми кайын журт ал жактагы үйүңүз деп кое берели. Негизи ал жактагылар кандай колдоду негизи сизди? Аллага шүгүр, жолдошума айттым ушундай кылып ачсам деп, анан башында эми бул жер эми мен эч кимди тааныбайм ал жакта, анан ошо айтып берчү элем да, ушул жакта бир кошунам болсо деле кандай эле барып кучактап алат элем депчи. Анан кийин көрсө ал ошо анан жолдошум, сен эмне антесиң, мен сенин жаныңдамын, бүт нерсе сен эмеңе, мен жакын адамыңмын, кошунаң деле, тууганың деле, атаң деле, апаң деле депчи. Анан
кеңештим болот ушундай мен кыла аласыңбы өзүң ишенесиңби ошол колуңан келетпи деген суроону берди. Мен албетте дедим да, ойлоной эле мен кылам, эмнеге кыла албайм, кылышым керек мен деп анан ошол чечимге келип экөөбүз анан жолдошума айттым, кайненемдерге айттым, алсындарма бүт ошентип анан баардыгы колдошуп макул. Колуңан келетпи кызым, макул, биз эч неме кылбайбыз, көтөрмөлөп турабыз, болушунча болгон өзүң аракет кыла бер деп ошолордун колдоосу менен ушул даражага жетип турам да мен. Ошого рахмат айткыңыз келет азыр. Анан канча бийиңиздер бар бүгүнкү күндө? Анан башка улуттардын бийлерине дагы басым жасап атасыздарбы? Ооба, ал сөзсүз. Мисалы үчүн бизде эң биринчи эле ушул улуттук бийлер, түштүк жергесинде бизде көбүнчө өзбекче бийлер, анан чет өлкөлүк восточный бир деп коебуз, ошолор, анан кыргыз бий бар бизде, дагы кайсыл бийлерибиз бар, ошол 2 жашка ошол бийлерибиз бар, анан индийский танисттерибиз бар ошолор. Негизи ошолордун баардыгын өзүңүз үйрөтөсүзбү? Ооба. Өзүңүз ойлоп тапкансыз? Мен өзүм ойлоп, болушунча эми башкаларды туурабаганга аракет кылам. Анткени ар ким өзүнүн жаратуусу менен чыгыш керек да, бир нерсечи. Бирөөнүн көчүрмөсү менен эмес деп ойлойм да. Анан аксыда кандай бир атаандаштык бар, атаандаштыктар бар? Бар, бизде деле бар. Анткени аксыга Алабука жергеси жакын. Алабука жергесинде дагы аябай көп андайлар. Алабука, Таш көмөр жергелери ошолор бар. Ал жакта деле азыр бүт эле ачылып кетти го, бүт жерде эң көп эле Тамада, Бичи дегендер азыр жок. Ошондойлор аябай көбөйдү го, атаандашуу деген сөзсүз болот. Атаандашуусуз өспөйт го негизи эле. Мисалы карап турган болсок, көп эле бийчилердин жетекчилери жар айтып ырдап кеткен жагы бар экен да. Ушундай жактардан сиз алыс элесизби? Ал жакка киришейин деп турасыз. Жар менен талашайын деп аксыга эч кимди бардыртпай. Жок, андай жакка эмем жок. Анткени ушул болушунча ушул кыздарым эле көтөрмөлөп, ушул кыздар жагынан тойго апарсам деле өзүм көзөмөлдөп апарып, өзүм алып келип, ата-энелерине тапшырып, ата-энелерден уруксат алып кетип, ушундай жоопкерчилик бүт өзүмдүн мойнумда. Мен андай эми жар жөнүндө айтсам, ал тармакка эч кандай кызыгуум деле жок. Ушул болушунча кыздарымы жакшы элге таанытуу да максатым меники. Ушундай эле болсун. Ал жака барбай эле бар. Ал жака барбай эле коебуз. Анткени бүгүнкү күндө баары эле колдон келсе деле, келбесе деле ырдагандар аябай эле көп да. Ошонусуңар сиздин оюңуз секин ырдап көрдүк. Кичинекей кыздар жар айтып. Мен аябай таанылам да. Ооба, чынында эле бир башкача көрүнөт. Чынында эле илгертеден жарды улуу инсандагы үлгүлүү үй бүлөсү бар адамдар айткан. Ошон үчүн мен ойлойм бардык нерсе дагы өзүнүн чеги менен болгон нерсеси жакшы экен депчи. Ошону айтпайлы. Турам сизден да. Анан кийин мисалы билеген учурда убагында мен да ошол Айби бийчилер тобунун солисткасы болчумун. Эгеле узун жакшынакай болсун деп айтып коеюн. Биз да чогуу бийлеп жүргөн учурубуз болчу, эжекеси менен чогуу. Анан ошол учурда да кызыктуу окуялар бизде аябай көп болуп калчу да. Мисалы, мүмкүн сыргабыз түшүп кеткен учурлар, анан шөкүлөлөр түшүп кеткен учур, же болбосо бирөөбүз жыгылсак, ушундай коштоп кеткен учурлар болчу да. Сиздерде мына болдубу ошондой учурлар? Ошол учурдан кандай чыктыңыздар? Мүмкүн бирөөсү калып кетсе, бирөөсү кандай болду, адашуулар деген сыяктуу. Ооба, андай учурлар көп болду. Себеби бизде бийге жаңы келген кыздар мындай бийлебей жүргөн кыздар келип жүрдү. Бир кызыбыз мисалы эмеде жыгылып кетти, бийлеп аткан жерибизден элечи. Бирок айланып туруп эле бизге кошулуп кетти да. Өзүн сразу ошол моментте алып кетти, билгизбейчи. Менин сыргам түшүп калган учурда болгон. Ал сырганы көрсө биздин эжекебиздин дозу ушундай болуп калат экен, ошол алып салып алган экен. Жок, азырга чейин айтып жүрөт качан аласың деп. Азырга чейин алып. Ала элек мен. Эң жакшы негизи эле Гүлмира айтсаңыз, мына ушул алгач элдин астынан чыкканда кандай сүрүлөр болду? Кандай сүрүү болду? Негизи коркподуңузбу? Эми биринчи чыкканда сүр деген сөзсүз болот. Андан кийин сахнага көнүп уже баштайсың да. Сахнага даже баргың келип, чыккың да келип. Той жокуна кадимгидей кыжалак болуп уктай албай калсаң. Жазып башташат. Той жокпу деп. Качан болот деген сыяктуу. Негедир чөтө унчукпай калдыбыз да деп, барбы, барсызбы деп бири-бирибизге жазып калат, барсыңарбы деп. Мына уже сезондун акыры болуп калды да уже.
тойлор азайып баштады, анан ошондо барсыңарбы деп буларга мен жазып коем, эмне жок болуп кеттиңер депчи. Эмне болду деген сыяктуу ошондой. сурап. Буюрса, мынакей сиз деле мектепте окуйсуз, канчынчы класссыз? 10 класс. 9, Он. 10. Экөөңүздөр тең экенсиздер, мына бүтүрүү учурунда турат экенсиз, бир жылдан кийин, анан кайсыл окуу жай, мүмкүн ушу чыгармачылыктан аралаш, мүмкүн ушул эле жолдо калайын деген ниетиңиз барбы, же өзүңүздүн кандай максаттарыңыз бар? Би бул азыркы учурда мен үчүн жөн гана хобби. Мындай кызыккан нерсем десем адашпайм. Өзүм ошол спортко берилип кеткенден бери эле архитектурага кызыгып келем. 11-дө бүтсөм смело архитектурага тапшырам деп жүрүм. Өзгөрбөйт. Бирок Өзгөрбөйт. ушинтип айткандарын көп хоббисин тандап кетип калат. Балким тандап кететтир мен. Себеби бул сферадагы аябай кызыгам, бул сферага дагы архитектура, спорт жакка да кызыгам. Убакыт көрсөтөт. Баарын айтасыз. Жакшы ниет жарым университетке жакшы ниет. Гүлмира, сиздин дагы ушул жаатта оюңузду билгиңиз келип атат? Мен 11-де бүтөр элчи көрөбүз. А так модель болгонго кызыгам. Дагы ошондой творческий жактарга жагат да магачы. Китептерди да жазып келип атчы. Китеп да жазасыз. Эми бирикте жазып бүтө элекмин. Эмне жөнүндө жазылып атат эгер сыр болбосо? Көбүнчө азыркы болгон малдар же ушундай да. Алай секрет. Демек, баягы адабият жаатына көбүрөөк кызыгат экенсиз да? Ооба. Кайсыл жазуучунун көбүрөөк чыгармаларын окуйсуз? Азыркы современный жазуучулар бар. Бир приложение болот, ошол жактан көп окуйм. Онлайн, А көбүнчө мага орустардын баягы чыгат чыгармасы. Өзүбүз орускас болом. Ошо. Орускас окуган, чыңгыз айтмак чыгармаларын окуган эмессизби? Жок. Окуш керек ардактуу. Сөзсүз, окуш Гүлмира, керек. сөз түрдө сиз окусоңуз, анан орустугун окуй каласыз. Чыңгыз айтмактын чыгармасын окуп алсаңыз болбойт. Мисалы бир жигит Анын чыгармаларын деле билем, бирок аныкы деле жагат, бирок кээ биркилер кайгылуу болот го. Ошо мага кичине жашооңузду кайгы жака эмес, көбүрөөк позитивдүү жака бурууңуз келет экен, демек. Ооба бир чети туурадыр, бирок өзүбүздүн эң негизгиси улуттук баалуулугубузду унутпашыбыз керек өзүнүн чыгармаларды сөз түрдө окуңуз. Ал эми кийинки келгенден кийин сизден сурайбыз, Буюрса, кандай болду? Чыңгыз айтмактын бир чыгармасы сөзсүз бизге окуп келиңиз, Сизче кандай китептерди окуп турасыз? Негизи китептерди эле кайсы сабакка кызыгасыз деген эле суроо бергим келип атат. Негизи кайсы сабакты көбүрөөк жакшы окуйсуз? Физика жана кыргыз тили сабагын жакшы окуйм. Физика. Бизге келген ар бир кону эмнеге эле физиканы айта берет, физика жана. Эми жашоонун өзү физикада. Жашоо өзү физика болуп аткан. Китеп окуу жактан окуйм. Азыркы учурда Сараджионун китебин окуп жатам. Бул эмеги кандай десем, современный эмеде. Сараджионун «Соленый ветер» деген жана «Фиалки в марте» деген китептерин окудум. Эмнеге кыргыздардын китептерин окубайсыздар? Кыргыздардын китептерин да окугам. Кыргыздардын китебинен улуу биздин жазуучуларыбыздын кайсыл китептерин окугансыздар? Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматовдун Жамиля, эрте келген турналар. Эми мындай жаш кезимде окугам, анан бара-бара уже башка эме кызыгып кеттим да. Жанрдагы китептергечи. Башка жанрдагы? Мисалы романтика. Мага келеле гали. Бир балам бар эмесечи. Романтика эми келип калат, кудай кааласа, буюрса. Негизи романтика жаман алыс болуп да. Ооба, негизи азыр булардын ушундай романтика боло турган учурлары да. Ал эми эжеке өзүңүз кайсыл окуу жайда бүттүңүз эле, кандай кесиптин ээсисиз, жанагы азыр айгерим айтып атпайбы, хобби катары эле депчи. Хобби жака келип калды окшойт сиз деле бар эле. Сиз деле убагында хобби катары жүрдү окшойт эле. Ооба, мен деле ошол эле Жалбат областынын Жалбат колледжинде окугам. Бул жерде информатика тармагын окугам. Бирок диплом алдым, окудум. Ал тармак жөнүндө эч иштебедим. Негизи Word программасын билесизби? Ал деле да. Жок дегенде жазасыз. жазган. Ооба, сөзсүз го. Албетте, тамаша. Анан хобби менен кеттиңиз барбы? Анан ошол эле окуп жүргөндө ошо парикмахерскийге окуп, анан ушинтип кошумча эме алып жүргөм. Бирок негедир ошол өзүм неме жагына кетпедим да. Ошол өзүм хобби тарабыма ошол жактан Көбүрөөк аракет кылдыңыз, ошол жака. Анан албетте жана жогоруда көптөгөн бийлерди эсептеп өттүңүздөр да, анан форма жагына токтолгум келип атат. Кээ биркилердин албетте спонсор
бар үчүн көптөгөн баягы формаларды жаңылоого мүмкүнчүлүгү болот да. Ал эми сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, өзүмдүн идеям менен, өзүмдүн күчүм менен, анан жолдошумдун колдоосу менен депчи. Форма тигүү жагы кандай болду? Форма башында мына ушул жаңы эле эме болгон үчүн биз эми мен ушундай өтө укмуш андай таанымал тигүүчүлөрдү таппадым. Чынында эми мен билбедим аларды. Анан жакын арада уже издештирип таап баштадык. Анан башында сатып алдык. Башка немеден сатып алып, анан ошолорду кийип баштадык. Анан уже жакында өзүбүз тиктирип баштадык. Ошол эми буюрса кийинки ушул сентябрь сезондорго жаңы костюмдар менен чыгабыз деп жаңы дем менен даярданып жатабыз. Башына сатып алганга аракет кылабыз, каражатты ким каржылады ошол учурда? Себеби бир эле ушул айгердин үстүндөгү форма, мен ойлойм бир жогорку акча суммасын, мисалы 8.000 болушу мүмкүн. Мен ойлойм бир 5.000 деп турат деп айта албайм да, себеби көрүнүшү эле кыргыз улуттук колоритинде болуп тургандан кийин кымбат деп эсептейм да. Ооба, булардын ар бири 8,5 миңден түштү. Сиз аябай Көрөгөчмүн да, мен көрөгөч. Көрүп туруп айттым. 8,5 Мен адамдар кабыл ала баштайт окшойм. Көрөт окшойм жакында. ачыла баштасыз. Көзүм ачыла баштады. Кой, бул талантты жокпойм. Барган сайын ошол элден өзгөчө болуп, формаларды да өзгөчө кылганга издениш керек. Изденип бартам да, ошол эми өзгөчө болуп турган баары бир жакшы да. Ар бийчинин, ар неменин өзүнчө өзгөчөлүгү билинип туруш керек негизи. Анан азыр кээде мисалы үчүн башка танистерибиздин формаларын өзүм түзүп берем. Ушул изденем, болушунча изденгенге аракет жасайм да, өзүмөн ушул башкаларга окшотпойлу ушул жаңы немеде ушул кээбиркилер айтат, бул биздики эле, анан кийин бул бизге окшотуп алыптыр деген сөздөр мага жакпайт. Сиз бийлеп жүргөн учурда аябай энергичная болчуңуз, азыр деле ошол ойдон экенсиз. Өзгөрбөппү. Эч өзгөрбөпсүз. Эч нерсе жашоо турмушта эле бир тоскоолдук болот. Аксыз деле тоскоолдук болуптур. Тонун аркы бети да тоскоолдук болуптур. Ошондой кээ бир адамдар ушундай болот. Келиңиз эми бир өзүңүздүн жеке жашооңузду өттөйлү. Эгер сыр болбосо алгач атыңыздан баштайчы, эмнеге андай ат коюлган? Аймаран деп, негизи мен Аймаран деген атты башка эч кимден укпагам. Силер деле укпасаңар керек. Бар эле атым Аймаран десем, бардыгы эле таң калышат да. Аймаран деген атты бул мен эң асыл зат апакем койгон. Аймаран деген ат бул ушул ак гүл экен. Бул деле ушул негизи өзү Аймарал экен да китепте. Анан апам Аймаран деп өзгөрткөн экен да. Анан ушундай бир өзгөчөлөнүп турсун деп, анан бардыгы эле ушул атың башкача экен, атың өзгөчө экен деп чынында эме кылып турушат. Ошо түшүнүп атам да, артыңызды ичиңизде. Ошондой да өзгөчө да. Улуусанын аты Бабаш да, анан көпчүлүгү эми Бабаш ким деп кайрасырачы. Ошонсуңардай. Анан кандай болду? Алгач барганда ал жакта жашоо турмуш кандай? Келиндик кызматпы? Келиндик кызмат, көнүп кетүү деген. Алдын салттары кандай экен? Мага эң негизгиси шаарга келип калдыңыз, шаарда жашап калдыңыз, бир абасын жыттап калдыңыз дегенде, анан ал жака кетип калган кандай болду? Негизи ал жактан бул жака көп келишет. Аксыга тийбейм дейт. Аксыдан курай тактасын. Мен Аксы жергесине биринчи ошол группалаштарыбыз менен шерине болгондо бир группалаш шерине кылганда барганбыз. Анан жеткичек чынында биринчи барганбызда, ушунчалык алыспы? Ушул Аксыны ким тийсе да, желкесин чукуру көрсүн деп барганмын. Ошол сөздү мен өзүм айткам. Эң биринчи сөздү ошону мен айткам да. Анан алыска тийбейм дей берчүлү. Бирок ошол Кудайдын буйругу экен, ошол жака жазган экен да, көрсөтпөйсү деңиз депчи. Анан ошол жака түштүм, тааныштым. Мен бул жакта окууну бүтүрүп кеткенден кийин Москва жергесине иштегени бардым. Анткени ал жака баардыгы эле Москвага кетип атса, ошол малда негедир Москва мода ойлогондой түшүнбөйм. Баргым келди. Ал жакта бир туугандарым бар болчу. Баары эле кетип атса, кой келиш керек экен депчи. Мен негедир бул жакта жүрүшүнө кызыктай болду да, окууну бүттүм. Анан апа мектепке киресиңби деген эме болду. Мугалим болгум келбечү да мен. Андай эмнеге окудуңуз анда? Өзү мен милицейскийге тапшыргым келген. Анан ошол биз окууну бүткөн маалда бул жерде кыргыз өзбек урушу болуп, анан ошол себептен биз кетпей калганбыз да. Анан ошол бойдон ошол жактан жолдошум ошол Москвадан таанышып, анан ушул жака келип турмуш курганбыз. Анан ал жака барып шаарда эмне болом деп алдаган окшойсуз. Жок, негизи эле Аксы жергеси Кербен шаары да, шаары деп аталат ал жерде эле. Шаар деген аты бар экен деп. Шаар деген аты бар. Ооба, чынында ошондой. Башкасы бар экен деп. Азыр каяка турмушка чыктыңыз? Кербен шаарда деп коюп Ошондо. Анан негизи анан бизде мына Базар Коргон жергесинде
дыйканчылыкты өтө кылчубуз. Анан апамдар кайта берсин, мындай мен ушу талаасы жок, дыйканчылык кылбай турган жерге турмушка чыксам дей берчүмүн да. Ошондой эле болду да, ал жакта эч кандай дыйканчылык жок. Айыл жергесинде кылышат. Эми Кербен шаары мисалы үчүн бизде мындай центрде эле да, Момал базар коргон дегендей эле жеринде. Анан бизде тала неме жок, ошол күнүмдүк эле неме ошол. Анан ал жакка чынында атыры жатыры деп сүйлөшөт. Ан жок. Ал демеге жок, бардыгы эле келсең деле канча уже 8 жылдай жүз болуп калды турмушка чыкканым ал жакка. Анан келсең деле тилиң бербейсиң деп калышат. Биз шеке барып бербей калганбыз. Ал жакта негизи ушул өрөөндүкү, ушул Нокен, Базар Коргон, Жалал Абад, Сузак өрөөнүн тилдери берилбейт экен. Эч кимге бербейт экен. өзүңүздү мактап калайлы. Мактап калайлы чогуу. Ошентип анан кээ бирки сөздөрү бар. Бизде мисалы үчүн бизде чөмүч дейт го, бир күнү кайнатам мага кол кашыкты алып чыгып бер десе, мен кол кашык десе кадимкидей тамак жеген кашыкты түшүнгөм. Анан жакшынакай болуп алып чыгып бергем. Бирок чындыгына келсе анан жок, бул эмес. Мондай чоң суу ала турган десе, чөмүчпү деп. Анан ошентип алып чыккам. Анан жана өөлүк дейбиз го, камыр жайган. Анда ал жакта окто деп айтат. Окто, анан окло дейт биз жакта. Анан чай дөштү. Бизде өөлүк эле. Өлүк эле дейт го бизде. Анан чай дөштү. Кумган деп айтышкан. Кумган дегенде мен мындай кумган десе эч түшүнбөйт. Кумган десе мен мондай бир немелер болчу, Жин чыгарса. Кумра сыяктуу. Мен ошондой нерсени элестеткем. Көрсө кумган колго кое турган эле. Чай дөшкү. Ушундай көрк сөздөр, ушундай эмелер. Барганда башына эми азыр уже азыр баары чөмүч дейт. Азыр профессионал болуп уже таанылып уже аксылыктар менен сиңишиптим. Мен аксылыкмын деп калдым, дейсизби? Ал эми сиздердин ниетиңиздер кандай? Буюрса, баягы кызым барар жери күйөө турмуш деп коет да. Сиздер кандай элестетесиздер болочокту? Азыркы учурда ал тууралуу ойлонбой элемин. Бирок романтика тууралуу окуп жатам. Эми даярданып аткан учуруңуз кандай? Биринчи романтиканы үйрөнүп, анан ниет кылып деген сыяктуу. Үйдө канча бир туугансыз? 4 бир тууганмын. Эң чоңуусу мен, эң улуусу. Жок, анда ойлоно бериңиз. Сизге деп кез бар. Биринчи биз сизге деп кез. Али эми Гүлмира, сиз канчанчысыз үйдө? Мен деле биринчисимен 4 бир тууган болобуз. 2 кыз, 2 бала. Экөөң классташтагы окшойсуздар, Жок, башка мектепте. Сиз дагы биринчи кетет экенсиз андачы. Сиз дагы камдан ойлоно бериңиз. Ал эми негизи- сиз канча бир тууган элеңиз, Аймаран? Мен 6 бир тууганмын. 6 бир туугандын эң кичинекейимин. Ошол 3 кыз, 3 уулбуз, ошолордун эң кичинекейи менмин. Анан эркеси дагымын. Тентеги дагымын. Ошол Ошентомдан кийин эң кичинекейине барышпы? Чынында эң кичинекейине барып туруштум да ошол. Бирок негизги көпчүлүк кыздар мына бүгүнкү күндө бир акындын айтып жаткан жери бар эле, ушул талапка кошулуп калыптыр депчи, баягы кайненемен чогуу жашабайм деген сыяктуу нерселер бүгүнкү күндө кыздардын талабына кошулуп калыптыр да, жада калсачы. Ошол нерсени сизден сурагым келип атат. Сизде илгери кандай болду эле? Мисалы, көпчүлүгүбүз, мисалы мен жакшы көрөм да, кайната, кайнене менен чогуу жашаган, анткени ырыскы береке ошол инсандарда болот. Чындап эле? Чындыгында Ишин албай кетип эфир үчүн айтып атасың. жок, эфир үчүн эмес, негизи жакшы көрөм, чын эле көпчүлүктү Мына ушундай жактырам. болуш керек, урматтуу көрүүчүлөр. Роза болуңуздар. Кандай ниет болду эле сизде? менде деле андай эме эмес, ушул эң негизгиси ушу бактылуу болуу деген максат ошол болчу да. Анткени бизде деле апамдар, атамдар көбүнчө, эми атам эң кичинекей болбосо дагы негизи эле ошол көбүрөөк апам мугалим болчу бизде. Анан айтып турчу эле, акыл насаатын көп айтчу да. Анан эжелерим деле болушунча чоңдорго урмат. Анан негизи эле ошол бий тармагында деле ошол анара эжекебиз немелерибиз деле ошол ынтымакка, жанагы чоңдорду сыйлоо, кичинекейлерди узаттоо, көп ошол жактарды жакшы неме болчу. Анан чынында кайната, кайнене менен жашаган жакшы, балдарын карашат, батасын берет. Чындыгында алардын батасын алып ушунчалык ошондой, анан батасын алып көгөрөсүң, бата алып көгөрөсүң дегендей ошондой да. Анан
үйүң толоо болот, шаң күлкү болот, дайыма ошол жерге бир туугандары дагы эң ошо ата эне бар үйгө келет да. Анан тапырап, сүйүнүшүп баардыгыбыз эле ошентип, мисалы үчүн кайнэжелерим деле, кайнагаларым менен деле мындай кайнэже, кайнага деген нерсе жок да бизде. Ачык эле бир туугандай эле тамашалашып, сүйлөшүп деле. Ошондой. Негизи мына аябай сонун сөздөрдү айтып өттү, мага дагы аябай жакты. Көбүңүздөрдүн кулагыңыздарга күмүш сырга болсун дейли, себеби дегенде баягы жалгыздык эми эч кимге жакпаса керек менин оюмча. Ошондуктан мына ушундай жакшы нерселерди ниет кыла бериңиздер, буюрса баардыгы жакшы болот экен. Эң негизгиси бул жашоодо бактылуу гана болуп жашайын деген бир жакшы ниетти келтиришиңиз керек. Буюрса Марал тобуна дагы игиликтерди каалайбыз. Эжеке, албетте убакыт учкан куш, канча сүйлөшүп отурсак дагы баягы жетпейт да, сөзсүз түрдө. Жакшы адам менен жарым саат сүйлөшсөң жан дүйнөң эргитет. Ошонсуңар деле сиздерден баягы энергияны, жаштыктын демин алатабыз кыздардан. Ошон үчүн игиликтер болсун. Буюрса жаңы жылга жакын биздин студиябызга келдиңиздер. Жаңы жылдан кийин сонун жаңылыктарыңыздар менен сиздерди дагы студиябызда күтөбүз. Эркин микрофон берели анда. Жалпы кыргыз элибизге келе жаткан жаңы жыл менен жаңы жыл молчулуктун, токчулуктун, берекенин жылы болсун, адамдардын бири-бирине сыйы болсун, урматы болсун, кандай деле көрө албастыктар жок болсун ушул эмеде жылда. Дагы эмне дейли, баардык адам негизи бул жашоодо бактылуу гана болсун. Мен эң негизгиси бактылуулукту каалайм. Дайыма ушул бактылуулукта жүз көрүшүп, жылмайышып жүрө берели. Аксуда той көп болсун деп коебуз. Ошол тойдо кызмат кылып биз жүрө берели. Айгер, мүмкүн саламдар бардыр. Мен дагы эжекеме кошулуп кетем. 2023-жыл тынччылыктын жылы болсун. Элибизде бейпилдик болсун. Дагы эмне демекчимин? Жакшылыктар болсун, Жакшылыктар болсун, ооба. Ата-энеңизге, бир туугандарыңызга баарына салам айтабыз, Салам айтам, ооба. Айрыкча мени колдоп эме кылган эжекелериме, мындай бизди бийлеп жүргөнүбүздө дагы азаматтар деп мынтип бизге поддержка берип турушканда. Бардыгына тынччылык каалайм. Азаматсыз. Рахмат. Гүлмира. Эң эле жошуңуз Гүлмира. Дагы жоштор калып кетти. Жалпы кыргыз элиме салам айтам. Өзгөчө айтсам да өзүм туугандарыма, мени колдоп жүргөн ата энеме салам беричимин. Так эжекелер да бизди колдоп турат. Атак ушуларга деле Ушул салам. Короче, салам деп коебуз. Общий деп коебуз. Келаткан жаңы жылыңар менен. Рахмат, азаматсыздар, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтер гана боло берсин. Жаңы жыл мына ушундай ийгиликтердин жылы болсун. Ооба, негизи ушу жолборс жылы сизге өтө ийгиликтүү жылдардан болуптур. Буюрса келе жаткан жылдагы мына ушундай жылдардан болсун дейли. Жергебизде ыр күлкүлөр боло берсин. Мына ушул нерселерди сиздер дагы кызмат кылып, өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кыргыз маданиятына кошо бериңиздер дейли. Жакшылыктарда жүз көрүшөбүз. Сиздер менен коштошпойбуз. Буюрса кийин да жолугушабыз деген ниеттебиз. Ал эми ардактуу көрүүчүлөр, мына ушундай сонун маанай менен биз көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Эгерде кимде ким эми турган болсо, эртерээк уйкуңуздардан туруңуздар дагы биздин катарга кошулуп, сонун маалыматтарга ээ болуңуздар. Ал эми бир сонун чыгармага кезек беребиз.